Түгөнгүс күрүч казан. Тоолор асманга башын тийгизип, булуттар алардын мезин кытыгылап турган байыркы заманда Хуанка дарыясынын жээгинде кичинекей гана айыл бар эле. Ал айылда Ливей деген жигит жашаптыр. Ата-энеси эрте көз жумган, үй эскилиги жетип, чатыры тешик, идиш аягы жок. Күнүгө эртең менен күрүч казанына бир ууч гана күрүч салып, кайнатса, ошонун буусун жыттап ачкачылыкты басчу. Бир кыш күнү кар калың жаап, тоолор ак кепинге оролду. Ливей отун издеп тоого чыкты. Кардын арасынан бир карыя көрүндү. Ак сакалы жерге тийип, колунда таягы жок. Бирок буттары карды тешпей басып баратат. Карыя тоңуп, буттары катып калган экен. Ливей эч ойлонбостон карыяны көтөрүп алды да, аркасына салып айылга алып түштү. Жолго 1 сааттан ашык жөө басты. Буттары тоңуп, деми кыстыгып калса да, карыяны жерге койгон жок. Үйүнө алып келип, очок коот жагып, акыркы колунда калган соңку уч күрүчүн кайнатып карыяга берди. Өзү болсо мен жашмын, чыдайм деп, бир чөйчөк ысык суу менен отурду. Карыя күрүчтү жеп бүткөндөн кийин күлүмсүрөдү. Көздөрү жылдыздай жаркылдап кетти. Балакайым, сен менин өмүрүмдү сактап калдың. Мен сага белек берейин. Колун чөнтөгүнө салды да, кичинекей гана күрүч казанын чыгарды. Казан эски, кара, четтери тегиз эмес, бирок ичи жибектей жылмака эле. Бул казанга күрүч салсаң, эч качан түгөнбөйт. Бирок бир шарт, аны эч качан сатпа, эч качан мактанба, эч качан текеберленбе. Жакшылык кылган сайын казан сага жакшылык кылат. Карыя ушуну айтты да, эшикти ачып чыгып кетти. Караса сырт таптаза экен. Кар жок, из жок. Ливей казанды очокко коюп, ичине бир чымчым күрүч салды. Казан кайнап чыкты. Ичи толтура күрүчтүү, жыттуу күрүч. Эртеси дагы бир чымчым салды, кайра толду. Ошентип жылдар өттү. Ливей үйлөндү, балдары болду. Айылдагы жакырларга күрүч таратып, ачка калгандарды тойгузду. Казан эч качан бошобой, эч качан муздабады. Айылда ачарчылык болсо да, Ливейдин үйүндө күрүч түгөнбөйт эле. Бир күнү шаардан бай соодагер келди. Казан жөнүндө угуп, Ливейге 1000 алтын сунуштады. Берчи, мен аны падышага белек кылам. Сен өмүр бою бай жаша. Ливей башында баш тартты. Бирок аялы туугандары күнүгө кысым кылды. Алтын алабыз да, чоң үй салдырабыз, жибек кийебиз, кул сатып алабыз. Акыры Ливей макул болду. Казанды кездемеге ороп, соодагерге берди. Ошол замат үйдүн ичи караңгылап, очок муздап калгандай болду. Соодагер казанды алып кетти. Шаарга жеткенде падышага көрсөттү. Падыша кубанып, бир чымчым күрүч салдырды, казан кайнады. Бирок ичи бош эле, дагы салды, кайра бош. Үчүнчү жолу салганда казан жарылып, күлгө айланды. Ал эми Ливей үйүнө кайтса, очогунда эски казан турган бойдон экен. Бирок ичи мыздак, түбүндө бир ууч гана күрүч бар эле. Ал күрүчтү кайнатса да, эч качан көбөйбөй калды. Ливей ыйлады, аялы ыйлады, балдары ыйлашты. Бирок кеч эле, казан жүрөктөгү жылуулук менен гана кайнар эле. Ошондон бери Кытай элинде мындай сөз калган: түгөнгүс казан колдо эмес, жүрөктө. Жакшылыкты сатсаң, казаның күл болот. Жакшылыкты сактасаң, бир ууч күрүчүң тоодой болот. Азырда Кытай үйлөрүндө күрүч казандын түбүндө бир аз гана күрүч калтырып коюшат. Түгөнгүс казандын уругун өчүрбөйлү деп. Ушул жомокту уккан ар бир Кытай баласы мындай деп жаттайт: байлыкты берсең да, жакшылыкты бербе. Анткени жакшылык бул дүйнөдөгү жалгыз түгөнгүс казан. Жүрөгүң жылыдыбы, досум? Дагы кайсынысын улантайын?